Добрый день, дорогие наши гости, дорогие каракольцы. Мы поздравляем вас всех с наступившим новым 2026 годом. Мы надеемся, что у каждого из вас прекрасное настроение на весь этот год. Üç günge olanat, 3 gün mavcudiyatla olsanızlar bu, demek yeni algaç bir iş yararına. Karakol interfer iş yarasın. Kışta yarmarka turizmde açıvalı var, bu da çakır koymak. Zaten hepinizler Karakol şarının meri. Atif Hanım Kamat Bey geçer aldı. Yani şu anda öyle Karakol şarının diptatı, Güleceğim Cengiz Aslan Öcakal'ın Zakırına Rıfzat. Выражаемая благодарность нашим руководителям за такие теплые, прекрасные слова. А мы напоминаем, что целых 3 дня ярмарка проводится прямо здесь, в нашем огромном прекрасном здании автовокзала города Каракол. И также вас ожидает ярмарка ремесленников с уникальными изделиями ручной работы, свежая и натуральная молочная продукция, ароматная хлебная продукция, вкусный фудкорт на любой вкус, увлекательные мастер-классы для детей, яркая музыкальная программа, веселые конкурсы, а также приятные сюрпризы от наших организаторов. Поэтому будьте с нами. Давайте проведем эти 3 дня весело и дружно. Стабилик группасы Жетөз районунда Чычкан айылында дүкөнүбүз бар. Кол өнөрчүлүк болуп, 7 аял болуп биригип жасайбыз. Ушу бардык оокаттардын баарын өзүбүз жасайбыз. Оймочубуз бар. Бардыгыбыз ушу ар кайсы айылдан чогулганбыз. Кийизден жасайт экенсиз. Кийизден көбүнчө кийизден натуральный эмеден жасайбыз. Булар жүндөн, мисалы таза меринос жүндөн жасалган. Мындай шырдактарды жасайбыз. Эме сидушка, чоңураак шырдак заказ менен заказ алабыз негизи. Этиндей машинен комплектилер бар. Панолор, шырдак, жайнамаздар бар экен. Жайнамаз жасап беребиз заказга. Жасатсаңар. Кыргыздын болгон буюмдарын жасайбыз. Бул болсо эме супара. Кыргыздын илгерки апаларыбыз колдонгон да. Мына мындай кылып камырларды жайганга материалы хыбыдан жасалган мындай кылып. Илгери апаларыбыз көп колдонгон, муну азыр колдонулбай атпайбы? Мындай кылып бүктөп, тыпыйтып жыйнап койсо болот. Жакшы экен. Бул супараңыз канча турат? Супарабыз 600 сом. 600 сом, Жакшы экен. Саламатсыздар, урматтуу Каракол шаарынын тургундары жана меймандары. Мына биздин Каракол шаарында Каракол кышында деген жаңы жарманка болуп атат. Абдан жакшы уюштурулду. Кыргызстан боюнча келишти. Мен болсо Мисирбаева Токтойбу Каракол шаарындагы балдар менен болуп иштеп, сүрөттөн сабак берем. Анан өзүм ошо менен катар кол өнөрчүлүк кылам, кийизге жүгүнө сүрөт түшүрөм. Кийизди жүндү кургак киргизүү деп коебуз да. İşlerim var, o şok gizli, sakan işler. Kaça turası? 20.000. 10 bedeğini Türkiye böyle. Bunu 10 da ramkana salvarsa olur. O şok çakta.
сон жасайсызчы? Ооба, быйылкы жылдын символуна кызыл жылкычы. Саламат сарбай Бактыгүл Карымшакова эжеңизге сөз берели. Жакшынакай кийинип атырсыз эже. Кыскача. Саламатсыздар урматтуу кыргыз калкым. Мына баарыңыздарды мына саналуу күндөр мурун эле жылкы жылы жаңы жылыбыз жаркырап кирип келди. Ушу жылкы жылыбыз баарыбыз үчүн ак жолтой жыл болсун, тынчтыктын жылы болсун, ден соолуктун жылы болсун, чыгармачылыктын жылы болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, дүркүрөп, ракетадай өнүгүп өсүп келатабыз. Кудайым куткусын ушунубузду. Мынакей, мына бүгүн деген Караколдо эл аралык фестиваль болуп атат, жарманке болуп атат, эл аралык. Мына бүт Өзбекстан, Казакстан баардык жерлерден келип туруп кол өнөрчүлөр. Сонун жарманке болуп атат. Биз дагы ошолордун катарына келдик. Эртең концерт беребиз. Мына мен Оз комузда ойнойм. Өзүм мугалиммин, 41 жыл мугалим болуп иштедим. Ушу Каракол шаарында. Айымдар группасындамын, чебер колдордомун, Айтор универсальный байбичемин. Анан азыр Оз комуз кагып берип коеюн ушу кыргыздын Тагылдыр тоо деген күйсүн кагып берип коеюн. Сиздер үчүн жаңы жыл майрам бүгүнкү жарманкенин урматына. Бактыгүл апа, абдан сонун азыр Оз комузда эле ойнобой калдык, Үнүн карабайсызбы, кандай сонун? Рахмат Анан сиздерге сиздин дагы. медальдарыңызды карап атам. Эл агартууну отличниги турбайсызбы? Эжем медальдар бар экен. Чоң рахмат апа. Ак элечек таткайым, Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы, грамоталарым буйрса Кудайга шүгүр. Менин атым Чолпон. Мен бул мероприятияга Бишкектен келдим. Атайын ошол мындай туристтердин немеси болот го, туристтик жарманкечи. Ошого карата мен деген мондай картиналарды жасап келдим. Монда Шырдактанчы. Бул картиналардын ар биринин өзүнчө философиялык мааниге ээ эмелери бар. Мындай мааниге ээ да биздин кыргыз оюларчы. Аны ошон үчүн мынакей бореки шырдактарды муну эме туристтер абдан кызыгып алышат үйлөрүнө подаркага депчи. Андан тышкары борекиндей магниттерди, брелокторду Кыргызстан деп жазатыпчы. Себеби мага бир Америкадан келген турист аябай суранган ушурекинен именно бул айлан көчөктүн эмесин барбы депчи. Мен ошонун идеясы менен анан жасап калгам, атайын жайлоодон тартып келип. Себеби айлан көчөк не то что кыргыздарда эмес, баардык эле улуттарда, жерлерде мындай тиреги жакшы конуш, жаңы конуш, жаңы неме деп мындай тиреги жакшы экен да, айлан көчөк кайда көчөбүз, биз кайда көчөбүз дейт. Ал биздин кыргыздарда эле мунун мааниси чоңго десек, башка улуттарда дагы муну аябай баалашат экен. Натуральный таштарды алып келип, мынакей тоже эмелерди колго жазайм, ондай браслеттердичи.
Буунда шунгит, лава таштарынан, буларды дагы чет өлкөдөн келген меймандар абдан. Кайсы таштар? Бул шунгит деген таш. Бул болсо Тибет таштары. Көз тийбесин, сөз тийбесин деп аргандай эме кылышат экен. Эми бирок туристтер абдан баалап алышат ушунучу. Нерселерди жасап тартуулаганга аракет кылабыз. Темирлан мырза, саламатсызбы? Сиз кайсы организациядан? Биз oymo.kg деп Instagram боюнча иштейбиз. Instagramдан буйрутма алып. Канчадан бери иштейсиңер? 2016дан бери. 10 жыл болуп калды. Адресиңер каякта? Бишкек. Бишкектен. Таксердин продукциялары боюнча кыскача. Бизге таза булгардан балар 2,5-дан өйдө кетет. Азыр ярмаркада балар атак эме магазинде кичине кымбатыраак да. Балар 2,5. Бул жерде кичине баалар ылдыйраак экен, э? Эми ярмаркага байланыштуу ылдыйраак. Жакшы. 3,5 балар, 3,5. Аргандай алар аргандай кетет. Бул да женскийби? Балар 2,5, 3,5. Бул женский кетет, э? Эми женский. Мужской. 3,000. Сонун бар сеткалар бар экен, э? Колго жазылган, качествосы жакшы да, аябай. Заказ берсеңер болот экен. Ооба, заказ берсеңиздер болот. Контакттарды таштап кетебиз ул жакта. Инстаграмдан да заказ берсеңиздер болот. Инстаграм каналыңар oymo.kg. oymo.kg Инстаграм каналына кирип көрсөңөр болот экен да, кандай заказ берсеңер болот. Подарок алсаңар болот. Накта кайыштан жасалган. Ооба. Накта кыргызча жакшынакай буюмдар экен. Эгиш Сайбандын продукциялары бул кийизден жасалган. Биз рукавкалар кийизден жасалган. Бул туштуктар экен, туштуктарда мындай белдемчи, үстүнө пиджагы менен. Мындай жакшынакай көйнөктөр. Замандын талабына ылайык болгон көйнөктөр. Жакшынакай көйнөктөр. Белгиле кийизден жасалган. Эгиш Сайма брендинин баш кийимдери кийизден жасалган. Баалары дагы өтө кымбат эмес. Мындай чокойлор. Күнләре же кандайсыз? Бүгүн фестивалга келипсиңер. Силердин буюмдарды көрөлү дегенбиз. Кыскача айтып берсеңиз болобу? Кайсы уюмда иштейсиз? Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен, жаңы жылыңыздар менен демекчимин. Мен Ак Суу районуна караштуу Ак Суу районунун Пейрей деген айылында турам, негизи өзүм. А бирок Ак Суу району боюнча колдонуштардын жетекчисимин. Биздики Көлтөр Ак Суу коомубуз 10 жыл болгон ушулганыбызга. Ошондо 18 киши иштейбиз. 18 аялдар бар, балдар бар дегендей. Колубуздан эмне жумуш келсе ошолордун баарын жасайбыз да. Биз азыркы кезде унутуп баратпайбы мурунку каттарыбыздын баары. Ошолорду кайра жандандырып, кийинки муундарга тартуулоого, ошолорду үйрөтүүгө, ошолордун баарын ушул биздин унутта калган оокаттарды билсин деген ой менен ушул коомду ачып, туризм боюнча дагы ошолордун үстүндө эмгектенип атабыз да азыр. Бул шырзактар экен, э? Шырзактар. Коомдо канча киши иштейт? Коомдо 10 киши иштейбиз. Негизи 10 аялбыз, анан 5 эркек балабыз бар. Алар дагы иштешет, башка оокаттар менен иштешет. Так, могул эмнелер үйүнүп турган? Булар корсеттерди коет, жаштарга ылайык болгон көйнөктүн сыртынан кийишет. Анан костюм, шумдар, булар деле мугалимдер,
жумушта иштегендер алышат да. Биздин азыркы этно сайман менен кетип атат. Бул саймабызды Нурайым деген кызыбыз кол менен сайлаган ушулар. Баары колго сайылып Кол койсо колго сайлагандар. Корсеттер ушулар Современный экен, современный азыркы жаштарга ылайык да. Бул кичинекей дорожкалар экен, э? Дорожкалар булар шырдак. Аман узундары барбы 2 метрде? Бар. Алардын баарын алып келе алган жокпуз. Просто жерден заказ кылса болот экен, э? Бизден заказ кылсаңар болот. Мисалы, мо сизде деп атканда, ичи темный, баягы светлый, анан узундугу 2, турасы бир 80-90 болгондор бар да. Размери жарышсаң Заказ берсек болот, э? Андан сырткары биякта, могу жакта көргөз коюн. Бул жакта сизге карайт. Ошол биздин биздердин ачкан өбүндөр менен ушундай ар түрдүү буюмдарды, ар түрдүү оюнчуктарды жасайбыз. Ушуларды быйыл атчыл деп атайын, ошо атчылга ылайыкташтырып ушуларды жасап койдук. Ошо өбүндөрдөн калган оокаттар менен ушуларды жасап коебуз да. Андан сырткары штопуларды жасайбыз ушулай. Балдарга ылайыктуу, кыздарга ылайыктуу деп. Рахмат. Мындан ары дагы иштешебиз да. Буюрса. Дабаева, азыр пенсиядамын. Окууну бүтүп, окууга институтка мугалим болуп калып иштеп, ошо эмгегим институттарын алды. Далай окуучуларды бүтүрүп, студенттер баарынан жакшы билим алышып, азыр ушу тармакта ар кайсы жерде иштеп жатышат. Мен болсом ушу экобойлук деп ачып, кыргыз патенттен бекип, иштеримди жалаң натуральный түстөн кийизге сүрөт тартып, биринчи патент алдым, экинчиси Эже работаларыңызды көрөлү, жасагандарыңызды. ушу Кашкырды өзүнчө тартсам болот, ар бирин өзүнчө тартсам болот да, как раз. Пекинде майда открытка жасадым, майда открыткалар баары өтүп кетти да. Молар майда-майда жасалган. Майдалар өзүндө өткөндөр. Бул деген кийиз боелбогон, э? Могу боелбогон. Боелбогон кийиздер керек ортодогулар. Кашкырды көрсөтсөң, как раз билинет да ортодо эделбейси да. Да. Вот она, Классно. Потому что пока кто близко не увидит, сразу кашкырды катышат. Ошто көргөндө анан кийизге кантип түшүрдүңүз деп аябай тиз. Бул эмбек эле мындай необычный, да? А вот эта картина? Эделбейси. Эделбейси да теги болсо гүлдөр, гладиоз, төмөнкү болсо цветочный лабиринт, могу жерден кетип тартсаң как раз болот экен да. Это надо ракурс, да, поймать? Да, ракурс надо, да, поймать. Мынтип жакшылап караганда уже табылат экен да. Саламатсызбы, өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, каяктан келдиңиз? Саламатсыздарбы, биз өзүбүз Булгары чебери болобуз, сүрөтчү. Ушу Булгарыны көркөм иштетебиз. Өзүбүз Жетек Кыз районунун Сары айылынан келдик. Сары айылынан. Ооба. Азыр биздин жумуштарыбыз коюлгандар бул курлар. Латундан, мелихордон жана классикий вариантта жасалган курларыбыз. Бардыгы колго ширетилип жасалган. Şu көргөзмөгө келип кайчтан жасалгандар, э? Булгарыдан. Бааларын айтып кетесизби? Бааларын айтып кете турган болсок, 1700дөн 5000, 2000, 3,5 ушундай. 3,5. Бакта булар? Бул жактагы бар сеткаларыбыз бар, ар жакта капчыктар. Бул болсо кургат илинип кошо тагылып кетет. Уюлдук телефон жана башка майда чүйдөлөр салып жүргөнгө да. Сизге кандай байланышса болот? Номерлерди? Бизге байланыш үчүн TikTok жана Instagram баракчаларыбыз бар. Үсекеев Хамза деп жазылат. Биз бүгүн Каракол шаарындагы ярмаркага катышып атабыз. Кызыл Судан келдик. Мурат ишканасынан. Бүгүнкү ярмарка жакшы өтүп атат. Элдер көп экен. Баарыңарды чакырабыз, келип көрүп кеткиле. Жаңы жылдык скидкалар бар. Мурат ишканасы канча жылдан бери иштейт? Ишкананын ачылганына 2 жыл болду. 5 кыз постоянно иштейбиз. Дагы надом иштегендер бар. 4-5 болду. Колөнөрчүлүккө кызыккан адамдар көп экен. Ошо келип атышат. Жакында бир конкурска барып келгенсиңер. Ооба. Ошондой конкурстарга, ярмаркаларга көп эле чыгам. Мен жакында ошо Германияга барып келдим. Ошо Берлин базары деп. Аяктан да көп нерселерди көрдүм. Кыргыздын кийимдерин унутпайлы деп. Кайра жаңыртып ушу ишибизге жараша өзүбүздү дагы кыргызча алып жүрөлү деп. Кыргызча кийинип атабыз.
Бул ошо баары эле ушу биздин эжелердин колунан чыккан буюмдар. Так, силерди кантип тапса болот? Кантаңыз Бизде Кызыл Сууда ошо Дом культуранын бир бурчунда биздин ишканабыз бар. Анан Биз өзүбүздүн өндүргөн продукция менен чыктык. Бизде көп тармактуу кооперативде негизги тармагыбыз талаачылык. Анын ичине моңдонгон 40 куянды чыгарган чакан ишканабыз бар. Варенье цехибиз, кол өнөрчүлөр жамаатыбыз бар. Мына кол өнөрчү жамаатыбыздын жетекчиси Чылгобаева Шайымкан эжебиз. Баарыбыздын улуубуз, сакалдуубуз, аябай активдүү эжекебиз. Колунан баары келет. Уз кийиздин баарын, шырдактын баарын ошо эжекенин колунан чыккан. 40 кыямга чейин анан чөптүн түрүн биз дарысыз дарылан деген кыймылды 10 жылдан бери жайылтып келатабыз. Ошо адегенде коомдук бирикме болуп ачылып, БК федерациясы аркылуу органикалык. Андан кийин 2017-жылы кооператив болуп негиздеп өзүбүз ачып, ошо көп тармактуу чарбаны жылдырып келатабыз. Биздин максат бизнес эмес, биздин максат жайылтуу, элге жеткирүү, түшүндүрүү, анан профилактика, моңдонгон вареньянын түрү менен, чай чөптүн түрү менен элдерди профилактикалык кылып, ошого чакырып, үндөп, таза, коопсуз тамак аш жөөгө үндөп келатабыз. Туристтерди чакырууда дагы Ак Суу органик дестинациянын жетекчиси негиздөөчүсүмүн, андан сырткары бул эже да мүчө. Ошо дестинацияда туризмди эмне менен тартсак болот? Асмандагы куш деле тамак үчүн жерге түшөт турбайбы? Анысыгарындай туристтер дагы ушу даамдуу тамак, таза тамак аш, таза аба, таза экология, суусу, абасы, жаратылышы дегендей, анан таза продукциясы бар жерге туристтер өзүлөрү эле агылып келет эмеспи? Ошо органика менен туризм эри шаркак жүрүш керек экен. Баягы кыз жигиттей болуп, бирине бири жөлөк таяк. Ошон үчүн ошол максатта биз дестинацияны да ачып туризм боюнча, анан продукцияларды өндүрүп районго жайылтып атабыз. Анткени Ысык Көл областы органикалык статус алдык официальный. Оңдун бийик трибунасында урматтуу президентибиз айткан кеби бар, Кыргызстан дүйнөгө органикалык өлкө катары таанылабыз деп. Биз көлөм жагынан чоң державаларга жетише албайбыз. Россия, АКШ, Кытай өңдөн, бирок таза тамак өзгөчөлүгү менен органикалык айыл чарбабыз менен биз ошо дүйнөнү таң калтырабыз деген ойдо ушул ишти көп жылдан бери талыкпай пионер болуп жайылтып жүрөбүз. Эң жакшы продукциялар боюнча кыскача маалымат бергенсиз. Продукциялар боюнча мынакей ышкындын түрү бар. Бул абдан компонентке бай, Менделеевдин элементинин баары бар мында, витаминге бай, абдан жашартуучу касиетке ээ, гемоглобинди көтөрөт. А бул болсо барбарис, анемияны айыктыруучу 1000 дарылардын бири. Мына ушунун баары чакан цехибиз бар, үй шартында иштейбиз, казанга кайнатабыз. Биздин технология баягы илгерки бабушкина технология деп коет. Өзүбүздүн стандартыбыз, өзүбүздүн технологиябыз бар, аппаратыбыз бар, стандарт аныктоочу. Мынакей бул уйгактын вареньясын жасадык, тамырынан настойка жасадык. Бул өзөгү илгери уйгакты жечибиз бала чакта. Азыр балдар жебей калды. Ошон үчүн муну варенье түрүндө кылып, бал менен аралаштырып, варенье кылып балдарга бул раковый клеткаларды жок кылат. Бул профилактика катары. Азыр эмне көп? Рак көп болуп атат, онкология оорулары. Мунун баары коопсуз тамак аш жана ГМО, ар кайсындай жана быстрое питание, ошонун баары келип организмди бузуп, ошонун алдын ала сактоочу бул каршы мына какымдын вареньясы, бул да онкологияга каршы бал менен жасалган. Момундай какымдын балы. Какым балы, мына жапайы роза деп коет. Эмне деген керемет, мунун даамы жыты, роза даамданып, жана сары розалар болот го тоодо өскөн. Бул жашартуучу эликсир молодости деп коет. Эфирный масло бар. Мына облепиха, чычырганак, ашказанга жакшы. Мына айва, апельсин, грецкий орех бар. Ал эми могу болсо ашкабак, негизги ингредиент ашкабак, имбирь, апельсин, лимон комбинированный. Бул өтө бомба витаминов деп коет. Варенье, муну кашыктап жеп эле чай ичип отурса болот, зарыланса болот. Мына мореки, красная калина деп коет. Бул деген сакталуучу, көз сөздөн да сактайт. Ар кандай жаман негатив энергиялардан сактоочу касиети бар, витаминге бай, элементке бай. Барбаристен бар. Тоурчакты көрдүңөр беле? Мына тоурчак эң негизги тоурчак биздин фишка, шишкабыз. Сосновая шишка, бул биздин фишка деп коебуз. Бул көк чөтөлдү таза айыктырат, өпкөгө,
ковидтин убагында ушундан көп адамдар сактанышкан. Өпкөгө кетүүчү дем алуу жолдорун ачып, анан какырыкты жибитип, жумшартып, көк жөтөлдү дайыктырат. Натуральный продукта. Мына тоонун балы бар, ак суу балы, биздин брендке айланууда тоонун балы. Ышкындан өйдө бар, мына көрдүңүзбү, ышкын. Ышкынды бала чакта жечибиз, азыр балдар ышкын эмне экенин билбей баратат. Мынакей, жок, варенье, туздалбайт. Балдарга конфет ордуна ушуларды алып берсеңиз, натуральный, биздики профилактика деп атпаймынбы. 800 сом алдыгы, 700гө берем. Бул 500 сом. Бул натура, мына бөйрөктү айыктыруучу рыльца, кукурузный, бөйрөк чайы. Мына ак суу чай, компонент тети түрдөн турган. Очищающий, шлак токсинин баарын тазалайт. Мына айва, имбирь, апельсин деген бар. Дагы кайсыны көрсөтөйүн? Барбай, кара карагаттан бар, местный карагат, малинадан бар, кулпунайдан бар мына. Кулпунай бар. Булар 500 сомдон. Быйыл кымбат болбоду, жер жемиш, мөмө жемиштин баары. Таза тунук, натура. Химикат колдонбойт. Өзүбүздүн фермерлер мөмө жемиш кластеринде агрегаторбуз. Өзүбүздүн фермерлер кесегин сатыкка коет дагы, анан мындай майдасын безотходный технология деп коебуз, коромжусуз технология. Биз бул жерде максатыбыз наркы чынжырчасын түзүүдө, талаада өстүрөбүз дыйкандар, андан кайра иштетебиз, анан ары кетиребиз. Биз экспортко деп жулунган жерибиз жок, анткени ички рынокто толтуруп, өзүбүздүн кыргыз элинин ден соолугун чыңдоо максат. Өзүбүздүн продукция ата мекенди кыргыз элинин ден соолугуна камкордук. Таза эл, таза өлкө. Меня зовут Евгения. Мы сегодня на ярмарке продаем мед в городе Каракол. У нас есть вот такой крем-мед облепиховый. Это аралаш. Вау, меня облепиха. Очень вкусно. Цены сколько примерно? 500 сомов килограмм. 500 сомов. Эти по 450 сомов килограмм. Горный майский барбарисовый с Иртыкского ущелья. Очень вкусный мед. Есть еще вот в кристаллизованном виде такой. Вот такой горный мед, 4-я качка, вообще шикарный мед. По 450 сомов тоже килограмм. И соты есть, и варенье. И варенье. У вас джемов нету? Джемов нету. Нету, да? А это тоже ваши, да? Это мои орехи, пастила. Классно, классно. Здравствуйте! У нас идет фестиваль. Вы к фестивалю, да? Так, примерно какие цены у вас? 450. 450. А откуда мед? Мед вообще с разных мест. С разных мест. Полевой. Горный полевой. Вы сами пчеловод? Конечно. Все сами пчеловод. Все, хорошо. Так, здравствуйте. Вас как звать? Меня зовут Анастасия. Можно информацию взять? Какие у вас меды? Да, у нас есть разные виды меда. Начиная от майский мед, барбарисовый мед собираю, потом полевой, михайловский мед, дальше каргара. Есть июльский и августовский вида. Также в жидком состоянии на кристаллизаторе тоже. Он свойства целебных не теряет. Также потом со временем застывает. Как и вот в чем разница такого меда и такого жидкого меда? Разницы вообще нету, только некоторые любят жидкий мед. Так в по целебным свойствам он одинаковый. Все хорошо. Разницы нету. Также с облепихой делаем мед, сливаем лимонный меда.